30-июнга чейин өлкөдө президенттик шайлоого даярдык иштерин бүткөрүү керек. Бул жогорку кеңештин учурдагы башкы милдеттеринин бири. Анан даяр документти алар президенттин кароосуна сунуштайт. Мунун негизинде мамлекет башчысы өлкөдө президенттик шайлоону жарыялоого тийиш. Ошон үчүн депутаттар бүгүн шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү жөнүндө мыйзамды биринчи окууда шашылыш кабыл алды. Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүчү комиссиялар жөнүндө мыйзамды даярдоо 3 ай мурун башталган. Мунун үстүндө эксперттер менен депутаттардан турган жумушчу топ иштеди. Демилгечи катары Өмүрбек Текебаевдин айтымында документтин биринчи артыкчылыгы ал шайлоо комиссияларынын статусун жогорулатат. Тагыраак айтканда, анын мүчөлөрү кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча семинарлардан өтүп турушмакчы. Биринчи кемчилдик шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн компетентсиздиги, протоколду да толтура алганды билбеген, уюштура албагандыгы болуп эсептелип, шайлоонун сапатын өткөрүш үчүн биз биринчи кезекте мына ушундай компетенттүү адамдардын чоң группасын Кыргызстанда даярдап коюшубуз керек экен. Буга кошумча атайын кадрдык резерв түзүлүп, анда ушундай эле окутуулардан өткөн адистер запаста болушат. Алар шайлоо комиссияларынын курамынан күтүүсүз чыгып кеткендерди толуктоого керек. Эң башкысы, ушул мыйзамдын негизинде шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери Боршайкомго жүктөлөт. Буга чейин ага жергиликтүү бийлик органдары жоопкер болуп келген. Жана алар туура эмес кылган иштери үчүн бир эмес бир нече жолу жооп бербей койгон. Өткөндө бүтүн Кыргызстан партиясы соттошуп, шайлоо системасы, шайлоо тизмесинде канча адам бар, 2,5 миллион, 3 миллионду деп талашканда, Борбордук шайлоо комиссиясы мен жооп бербейм деди. Өкмөттө мен билбейм, муну жергиликтүү өзүнүзү башкаруу билет деп ушул четке чыга беришти. Сунушталып жаткан мыйзам 3 баскычтуу шайлоо тутумун негиздейт. Алар Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиясы. Ошондой эле ал Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына 2 орун басарды сунуштайт. Шарты боюнча президент жогорку кеңеш менен бирге 3 адамды көрсөтүүгө тийиш болот. Анан парламентте көп добуш алганы Боршайкомго төрагалык кылып, калганы анын орун басарлык кызматтарына отурат. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясына кирген мүчөлөрдүн ичинен көргөзүлөбү же сырттан? Шуну көп сурап атышат. Ошол мүчөлөр өзлөрүнүн ичинен шайлап алышат. Өзлөрүнүн ичинен? Өзлөрү шайлап алат. Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүчү комиссиялар жөнүндө мыйзам маанилүү документ. Андыктан аны жерлерде талкуулап, коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү кажет. Жада калса, муну теңир тоолуктардын талап кылганда жайы бар. Мындай оюн жыйында депутат Дамира Ниязалиева билдирди. Сиз каршы болбосоңуз, ошо мындай организатордук эмелердин баарын, маселелердин баарын өзүңүзгө аңсап, сиз ошол жерде барып, экинчи окууга чейин бир-эки тегерек сөөлдү өзүңүз болобу, башка демилгечилер болобу өткөрүп берүүңүздөрдү суранабыз. Анткени каршы пикирлер бар да. Кыргызстанда ар бир 1,5 жылда республикалык деңгээлдеги шайлоолор болуп турат. Мисалы, быйыл президентти, эмки жылы жергиликтүү депутаттарды, кийинкисинде мэрлерди шайлайбыз дегендей. Кээде бир жыл ичинде эле бир нече шайлоо кампаниялары орун алышы мүмкүн. Бул бирөө жумушунан кетип, анын ордун толуктоо керек болуп калган шартта. Андыктан көпчүлүк депутаттар ушундай шайлоолорду өткөрүүнү каржылоонун шарттары кандай болоруна кызыкты. Мисалы, 2011-ге бюджетке каралган жок да, неме шайлоо жагы өзүнчө статья менен мынча каржы керек шайлоо өткөзүү жөнүндө. Ушул кандай болуп каралат? Жыл ичинде кайсы шайлоо болорун Борбордук шайлоо комиссиясы жакшы билет. Демек, ал ошого керектүү акчаны бюджетке киргизип коюуга тийиш. Ал эми шайлоо күтүүсүз шартта болуп калса, анда ал Боршайкомдун, өкмөттүн жана жогорку кеңештин биргелешип чечүүсүн талап кылат, дейт депутат. Туура айтасыз, күтүүсүз шайлоолор болуп кетиши мүмкүн. Эми күтүүсүз шайлоолор болгонго кошумча каржыланганга өкмөт мүмкүнчүлүк бар. Эгер абдан маанилүү болсо, бюджетке дагы, мисалы, күтүүсүз, кезексиз президенттик шайлоолор болсо, бюджетке дагы өзгөртүү киргизишке туура келет. Шайлоочулардын тизмесин тактоо милдетин Боршайкомго жүктөөнүн кереги жок. Төраганын айтымында мунун башка жолун издеп чыгуу зарыл. Антпесе Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын чыгара албай 2 ай жүрдү. Анын каалагандай калчап, аягында өзү билген чечимди чыгарды. Сиз айтып кеткен, бүтүн Кыргызстандын санын азайтыш үчүн ушул иш-чаралар жүрдү. Ушуга чек коюлдубу мыйзам боюнча? Кандайдыр бир Центр избиркомго чек коюлдубу же ал полномочиясы көбөйдүбү андан чыгып? Сиз айткан чет жакта жүргөн шайлоочулардын шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча маселе кийинки мыйзамда карайбыз. Аягында айтылган сунуштар толугу менен эске алынып, 108 депутаттын ооба деген добушу менен мыйзам долбоору биринчи окууда кабылданды. Алдыда ал экинчи жана үчүнчү окуудан өтүүгө тийиш. Анда депутаттар аны ийне жиби менен майда чүйдөсүнө чейин жиликтөөгө макулдашты. Макул 108, каршы жок, калыс 1, баары 109 кабыл алынды. Ырыс Металиева, Сайфудин Мурзаев, Күндөлүк.